Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын, Армения Республикасынын аудитордук палатасынын, Беларустун мамлекеттик контролдоо комитетинен, Казакстандын жогорку аудитордук палатасынын, Россия Федерациясынын эсептөө палатасынын коллегиясынын биргелешкен отуруму болуп өттү. Жолугушуунун негизги темасы 2021 жылдагы ЯЭПке мүчө өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынан тыштан алынып келинген бажы алымдарын чегерүү жана бөлүштүрүү жана аларды мамлекеттердин бюджетине которуунун тартиби жөнүндө протоколун аткарууну биргелешип көзөмөлдөө иш-чараларынын жыйынтыгы болду. Көзөмөлдөө иштери Кыргызстандын эсептөө палатасынын төрагалыгынын алдында үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тартып ноябрга чейин болуп өткөн коллегалардын биргелешкен отуруму онлайн режиминде өттү. Өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө эсептөө палатасынын төрагасы Алмазбек Акматов жолугушуунун катышуучуларына 2021 жылы дүйнөлүк экономиканын жана ЯЭП өлкөлөрүнүн өнүгүү тенденциялары менен тааныштырып кетти. Анын айтуусу боюнча бюджеттин дефицитин кыскартуу жагынан бюджеттик саясаттын ирети менен турукташуусу башталган 2021 жылы ЯЭПке мүчө мамлекеттердин бюджетине тыштан алынып келинген бажы алымдарынын эсеби 13,5 миллиард долларды түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 2,3 миллиард доллар же 20,5% өстү. Алардын ичинен баарынан көп бюджетке болгон кирешелердин өсүүсү Кыргыз Республикасында 98% же дээрлик 2 эсеге өскөн. Бүгүнкү күнү ЭСтин алкагында кошулма заседание өттү. Бул эми бүгүнкү эле болуп аткан мероприятие эмес, көп жылдардан бери өтүп келаткан мероприятие эле. Биздин инспекторлор ошо чогуу совместный аудит жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен Кыргызстандын жетекчилиги астында өттү. Буюрса конструктивный сөздөр болду, анча-мынча ошо Казакстандын тарабынан бир аз сунуштар болду. Ал сунуштарды болсо ошол ЭСтин жетекчиси өйдөгү эшелондо карамай болду. Ал дагы суроо чечилет болуш керек деп ойлойбуз. Ал эми негизинен бардык мамлекеттердин ортосунда бир өзгөчө ынтымак бар. Мунун баары буга чейин такталган эле. Мындан ары дагы ошо ЭСтин алкагында жакшынакай иштерди алып барат болушубуз керек деп ойлойбуз.